илим алуу дегенде диний илим алуу гана түшүнүлөбү, дүйнөлүк кесиптерде дарыгер жана башка үйрөнүү үчүн да сооп жазылабы дейт. Кур'ан-ы Керимде, хадистерде негизинен илимдин фазилеттери көп айтылган. Бул көбүнчө фазилеттер мындай аалас илимдин эң жогорусу болгон илми динге айтылган. Дин илимге айтылган. Себеби илимдин дагы даражасы көп. Эң жогорку илим, билим бул Кур'ан хадистин илими. Андан кийин могу дүйнөнүн илимдери бул да илим. Бирок даражасы төмөнүрөөк. Эң жогорку илим бул эмне экен? Кур'ан хадистин илимдери. Хал ястави аллазина я'ламун валлазина ла я'ламун. Түшүнүңөрбү? Бул кимге айтылган? Ахли Кур'анга, ахли хадиске айтылган эми чоң аламдардын даражасын айтып атат. Негизинен Кур'ан хадисте келген илимдер булар көпчүлүгү эмнеге? Дин илимге айтылган. Бирок ошол эле учурда билип алгыла. Ошол эле учурда пайдалуу илимден шарият эме кылбайт. Жокко чыгарбайт. Аларга да фазилеттер айтылган. Пайдалуу илимге да фазилеттер айтылган. Илим эки түрлүү болот: фарзы айн, фарзы кифая. Фарзы айн ар бир адамга милдеттүү. Фарзы кифая дагы ушундай. Фарзы кифая мисалы мына окуп атканыңа фарзы кифая силердики. Үйрөнүп эртеңге үйрөтөм деп атасың, алым болуп элдерге туура багыт берем деп атасың. Бул фарзы кифая, фарзы айн эмес. Ошондой эле элди камсыз кылуу, дары дармек менен, тамак аш менен, медицина тармагында же башка тармактарда булар дагы фарзы кифая. Бул илим да фарзы кифая. Буларга да сооп берилет. Мисалы элдин баардыгы молдо болуп кетсе, эч ким доктор болбой койсо, доктор эч ким жок болсо, элдин баары күнөөкөр болот. Себеби элди карап, элди дарылай турган дарыгер керек. Хирург керек, башкасы керек, баары керек. Элдин баары кырылып калса, өлүп кетип атса, эч ким доктор болсо күнөөкөр болот. Элдин баардыгы ачка болуп, бирөө бизнесмендер таба алып келбей койсо, нан, пан, ун, бун, эл күнөөкөр болот. Элдин арасында бирөө чыгып, фарзы кифая ада кылыш керек. Элге ошол ун менен, күрүч менен, будай менен камсыз кылыш керек. Ошон үчүн фарзы айн бар, фарзы кифая илимдери бар. Түшүнүңөрбү? Албетте, фарзы айн эмес, фарзы кифая илимдеринде адам баласы ошол нерсени багытта окуган болсо, инженер болду, доктор болду, мугалим болду, башка болду, сооп алабы деген маселе турат бул жерде. Сооп алат. Качан? Ниет болсо. Ниети болсо. Кылган иши халал болсо кесиби, экинчиси ниети болсо. Адам ниети менен 24 саат жашоосунун баардыгын соопка айландырса болот. Түшүнүңөрбү? Мугалим мектепке баратат, ниети Алланын ыраазылыгы. Миллетти баткарам, халал тамак менен өзүн багамын, Алланын ыраазылыгы элге билим берем деди, сообун алат. Бир шофёр дагы баратат, эл ташып кызматын кылып дубасын алам, Алланын ыраазылыгы деп сообун ала берет. Бир адам мугалим болот, бир адам доктор болот, барып окуп атат, элди бар операция кылып атат, дарылап атат, Алланын ыраазылыгы менин милдетим халал тамак менен, рызкы менен элди багам деп, өзүн багам деп. Түшүнүңөрбү? Албетте Кур'ан дин илимине тиешелүү гана хадистер бар, алар ошого гана тиешелүү. Мисалы, "Ман арадаллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Буну башка илимге айта албайбыз. Бул бир гана фикх илимиге айтылган. Алла Таала кимге жакшылык кааласа ага терең илим берет, диндин терең түшүнүү берет деп атат. Бул илимдер дин илимдерге айтылган фазилеттер. Андан башка фазилеттер, алар башка илимдерге айтылып берет. Шарият аларга каршы эмес. Маселе не болуш керек? Халал тармакта болсун, халал иш болсун, жана ниет болуш керек. Ниет Алланын ыраазылыгы. Ошондо сооп ала берет. Ошондо баардыгына бирдей сооп жазыла берет.